Арыбаңыздар журт жакшылары. Ассаламу алейкум. Мен Аксай Мухамбет уулу. Мен Жаңылай Исакова. Үйлөнүү үлпөт тою 2014-жылы 2-октябрда болгон. Жубайым Айчүрөк. Ошол күнү баш кошконбуз. Эми ар бир нерсенин өзүнүн сааты бар. Сааты чыкмайын болбойт дегендей. Анан буйрук дегенге ишенем. Ал эми кыз узатуум болсо эми ата-энем кандай туура көрсө ошондой болуш керек. Той негизи 6-да башталат, 6:30 7-лерде. Биз ошол кечигип 6:40-тарда кирип барсак, адамдарды уже отургузуп коюшуптур, конокторду. Жым-жырт, музыка жок, эчтике жок. Себеби тамадабыз келе элек болчу экен. Кыялымдагы той же болбосо үлпөт тою мындай болсо деген деле элестетүү жок. Шартка жараша, учурга жараша, маанайга жараша. Тамада ким дебейсиңер? Баягы эле Манас Алыкулов. Ал бечара канттан өтүп калыптыр. Токмокто болуп аткан тойда. Анан ошентип той 7:20 менен башталганда кирип эле жана аппаратураларды коюп туруп эле дароо эле баштап кирген. Колунан эмне кайсы список, атасы ким, кудасы ким, анысы жок эле баштап кирип эле салаң булаң болуп эле башталып кеткен. Бизде кыз узатууда негизи жеңелери кошок кошуп узаткан да, салт боюнчачы. Балким мен ошол көрүнүштү жасатмакмын. Ошол кездеги флешмобдор, ошол кездеги би, чиркин. Эстеп көрсөм азыр жакшы күндөр экен. Жаш кез 24 жаштагы кез. Бүгүнкү күндүн темасы той ырларына ылайык сиздерге жакшы чыгармалардан куралган попури даярдап койдук. Анда кабыл алып, бизди колдоп добуш берип коюңуздар. Ооба, 1 деген санды унутпаңыздар. Добуш бизге. Раз. Роза гүлү ачылган жалбырады жашылдан демекчи. Ак сүйдөн куралган Эгизбек менен Тумаргүлдүн үйлөнүү үлпөт тоюна кош келиңиздер. Анда эмесе той башталды. 2 жаштуу колчаңыздар менен тосуп алыңыздар. Баракелде.
Тамадан менен музыканттын акчасын берип койбойсуңарбы, жок дегенде. Ай, музыкант бала, мен биге той бой калдым, кызматта жүрүп, кой музыкаңды бийлейин. Мен. Аксай Мукамбет уулу. Жаңла Исакова, колчоолор болсун жана Яматист балагадагы Ишен Назаровго колчоолор болсун. Ишен Назаровго да колчоолор болсун. Негизинде кыргыздын той ушундай бир керемет да. Келиңиздер. Ооба, мындай чыныгы тойдо жүргөндө эле болдук. Сиздер да ошентиңиздерби? Баягы чыныгы тойдо жүргөндө болдуңуздарбы? Колчоолор болсун анда. Башында чачылып мына сонун азаматтар. Калыстар тобу ар бир жуп өздөрүнүн талантын көрсөтүп болгон соң бирден гана ой пикириңиздерди айтып өтөсүздөр. Биринчилерден болуп, Ишен Кулагай, сизден баштасак, сизге жактуубу? Ооба, мына ушул микрофонду алып. Рамазан айы куттуу болсун. Мен туруп сүйлөбөсөм болбой калды. Тамадалар туруп сүйлөгөнгө көнүп калыптырбы, Андан тышкары биринчиден сый болсун, чакырууга чоң рахмат. Аксай, анан жаңылай. Мен азыр пайгамбар жашына келдим да. 40 жыл мурун мен тойду баштаганда, накта кыргыздын тою ушундай болчу да. Мен азыр өзүмдү силердин ушул болгону бир 3-4 гана минута учурда мен ошол жака барып келдим азыр. Мен ошол кезде бир 25-24-тө тойду баштагам. Тойдун шаңы дал ушундай болчу. Тамада каякта калды, музыкант каякта калды. Мындай шакылдаган жеңелерди биз ар бир айылдан көрчүбүз. Накта тойдун көркүн ошол жеңелер ашчы да. Анан акчасын билбейм, кийин бердиби берген жок, эсимде жок ушул. Бирок эң башкысы мен азыр ошо бала күнүмдө, ошо жигит кезимде жарчылык өнөрдү баштаган учурумду ушул 5 мүнөттө бир тарыхты мага эстеттиңер да. Анан эми баягы театралдык формасы бар да, образ деген бар, ошону берүү деген бар. Аксай азаматсың да. Эми чын айтыш керек, ушул бир ачылып турган, чачырап турган учурум. Бирок кандай болгондо да ошо улам сага моторуңа май куюп аткан мен карындашыма андан 10 эсе өйдө баа да. Рахмат. Чоң рахмат. Өтө сонун кыргызды тойдон айырбасын. Чоң рахмат, Ишен Кулагай, терең ыраазычылык билдирели. Сиздерди көкүрөңүздөрдү кичине басып алсын деп экинчи студияга узаталы. Колчоолор жаңырсын. Колчоолор болсун. Калыстар тобу упай берүүнү да кыскача түшүндүрө кетели. Алдыңыздарда 6-дан баштап 10га чейин упайлар турат. Бир упайды бир жупка берсеңиздер, ал упайды кийинки жупка бере албайсыздар. Ошондуктан 6, 7, 8, 9, 10 дегенди бирден гана бересиздер ар бир жупка. Бизде 5 гана жуп. 5 упай бар алдыңыздарда. Тилекке каршы шарт ушундай, сынак экен, теле сынак экен, андыктан сиздер татыктуусун тандайсыздар деген үмүттөбүз. Экинчи студия бизде түз эфирде. Максат мырза, Бегмай айым, микрофон сиздерде. Экинчи студияда Жаңла Исакова жана Аксай Мукамбет уулу. Аксай мырза, айтсаңыз, сон номер болду. Канча убакытта даярданып бүттүңөр? Роза гүлү ачылган жалбырак жашылдан демекчи, биз бул тойго көптөн бери, күздөн бери даярданып келатабыз. Өзүңүздөр байкагандай, Жаңылай чынында азаматсыз, жеңелик милдет аябай сонун аткардыңыз. Качан той өзүңүздүкү? Күзүндө буюрса. Кудай буюрса 2023. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал ушул эгиз тумар жаккан болсо, сиздер өзүңүздөрдүн добушуңуздарды Telegram аркылуу добуш берсеңиздер болот. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар.